Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Кезектеги 3 сурообузга бүгүн биз Ош базарынын сатуучуларынан жооп издедик. Жана алар кайсыл деңгээлде жооп бере алышты, аны сиздер менен чогуу байкамакчыбыз. Анда кеттик. Эң акыркы пайгамбар ким? Мухаммед пайгамбарыбыз. Жок, ажыбы. Пайгамбар деп атат. Иса пайгамбар. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 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 Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem. Эң акыркы пайгамбар ким? Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Akırkı peygamber be. Ава. Birinci peygamber Muhammed peygamber. Yok, birinci peygamber adam atağız. Adam atağız. Akırkı peygamber. Точно şimdi bekleyin. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Эң акыркы пайгамбар ким? İslam. Пайгамбар. Эң акыркы пайгамбар. Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi ve sellem. Эң акыркы пайгамбар ким? aleyhi ve sellem. Peygamber Muhammed peygamber. Мусулман болуунун шарты кандай? İslam dinini tutu. Ошо мусулман эмес адам, мусулман исламга кирүү үчүн кайсы шарттарды ашса мусулман болот? Эмнени айтса? İslam dinine girişe birincili. Ооба. Andan keyin Peygamber. Бир келиме бар, ошону айтса мусулман болот. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Азамат туура жооп бердиңиз. Musulman emez adam Мусулман ислам динин кабыл үчүн кайсы шарттарды kelime geltiriş gerek. азанасыз айтып койсоңуз келмени. Kelimeni La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyen kelimeni aytış gerek. Кайсы Kelimeni aytış gerek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İslam dinini birinci kabul alış gerek. эмнени айтса мусулман болот ал? Kelimeni айтса. Келимени айтса, келимени айтып коюңузчу. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Namaz oku gerek. Kelime geldi. Келиме келтиришке, келимени айтып койсоңуз. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Кыргызча маанисин билесизби? Yok, kızı. Ла Алладан башка кудай жок. Kuday yok. Kudaydan ağzı elçisi. Kelimeni aytış gerek de. Келиме кайсыл? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Кыргызча маанисин айтып берсеңиз. Allah'dan başka kuday yok. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçisi de. Allah'ın elçisi, Allah'ın kulu. Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Kelmen kayıtlaş gerek birinci. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Кыргызча маанисин айтып бересизби? Kelmenin be. Iyo. Allah'tan жалғыз Allah'tan başka Кудай жок. Kuday yok. Жалғыз bir ғана Allah bu. Şunday da mıyız? Muhammed анын элчиси. Muhammed anın elçisi var. İslam'ın dinini kabul alış gerek. Ошого эмнени айтыш керек? Эмнени айтса мусулман болот? Elhamdülillah. Жок, издеп көрүңүз дагы. Şu Келимени айтса, келимени. kelime. Мен жардам бердим апам. Келиме кайсыл? Кандай? Kelimeleri Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Жок, башка. Мен биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн рахмат. Бирок маалымат катарсыз айтам. Келиме ашхаду ан ла илаха илlallah ашхаду анна Мухаммеден абдуху ва расулух. Кур'ан Керимдин бет ачары Фатиха сүрөсү да. Керемет Кур'ан Керимдин жүрөгү кайсы сүрө? Жүрегі қайсы сүрі? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул туурасында айткан. Керемет Кур'ан Керимдин жүрөгү ушул сүрө. Ушул сүрі. İhlas емес пе? Жок. Сүрі. Фатиха сүресі. Кур'андын жүрөгү. Кур'андын жүрөгү бир сүрө бар. Жүрегі Yasin. Точно Ясинби? Жүрегі Жүрөгү. Жок, сиз ушул жоомузга өзүңүз ишенип атасызбы? Балким туура. Yasin. Ясин сүрөсү. Азамат, эң туура жооп бердиңиз. Биз сизди оюндун жеңүүчүсү болгонуңуз менен куттуктайбыз. Жана сизге Багат китеп дүкөнүнөн мындай китептерди бере кылабыз. İşinizге ийгилик, соодуңузга ийгилик. Bilmedim. Oşo kaysı süre деп атасыз? Yasin.
бул жакта жардам берип койду. Оюндун шарты бузулуп калды. Кошумча суроо берип көрөм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир төрөлгөн жылыны ошол кайсыл жылы? Кайсыл жылы төрөлгөн ошону. 2001-деки, 1000 билет элем 1030бу ушундай. Мынау 2001-деки анан 30-жылы да. Ортодогу санды билбей атам ошону. Точно. Адашып атасыз. 1000 таптак эле башка немеге кетип калдыңыз. 1000 эмес. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өлбөдүм, ушуну билет элем да. Мейли анда окуп коюңуз, карап коюңуз. Оюнубузга катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Соодаңызга береке. Алла разы болсун. машалла. Интикам балам чын. Интикам. Мен мындай вариант катары сизге айтам. Сиздин жакшап экенсиз. Мен вариант катары 3 вариантты айтам, ошол бирөөнү тандайсыз. Жардам бул да сизге. Бири Бакара сүрөсү, экинчиси Ясин сүрөсү, үчүнчүсү Ихлас сүрөсү. Кайсыл бирөө? Бирөөнү тандаңыз. Ушул үчөөнүн бирөөсү. Ясин. Ясин сүрөсү. Точно. Азаматсыз. Биз сизди биздин оюнубуздун жеңүүчүсү деп билебиз, жана куттуктайбыз. Ишиңизге ийгилик. Сизге Багыт китеп дүкөнүнөн мындай китепти белек кылабыз. Аял заттын бактысы деген китепти. Алла разы болсун. Мениңиз ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге. Фатиха сүрөсү, анан Ихлас сүрөсү. Жок, башка сүрөнү айткан. Башка сүрө. Жүрөгү деген сүрө бар, бир сүрө бар. Бир сүрө бар. Ошону Сүрө. Билбейт экенмин. оюнубузга катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Соодаңызга береке. Айтып коеюн анда маалымат катары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ясин сүрөсүнү керим билет белеңиз. Ошондой белиңиз. Ясин сүрөсү. Жардам бериңиздер, мейли ошондой деле болсо. Айтайын деген болсун. Таптыңыздар. Куттуктай. Бул китепти берем. Окуп бүтсөңүз, бул жакка бөлүшүп коебуз. Дагы аябай соң китеп жан дүйнөнү. Алла разы болсун. Мениңиз чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. İhlas suresi. Жок, башка варианттарды карап көрүңүз. Керемет Кур'ан Керим жүрөгү, кайсыл сүрө? Yasin. Ясин сүрөсү? Точно ошол жооп каласыздарбы? Анда мен сиздерди куттуктайм. Биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуздар. Ясин сүрөсү, азаматсыздар. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, үйүңүздөргө тынчтык. Биздин бүгүнкү акыркы жеңүүчүбүз ушул кишилер. Куттуктайбыз. Жеңишиңиздер менен ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биздин катышуучуларыбыз кайсыл деңгээлде суроолорго туура жооп берди. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Кийинки суроо балким сизге барып калышы мүмкүн. Кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман болуңуздар.